сабағы. Балдар, бүгінгі өтө турган темабыз сөздөрдүн тике жана өтмө маанилери. Бүгүнкү сабакта балдар силер сөздөрдүн тике жана өтмө маанилери жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Сүйлөө кебиңерде сөздөрдүн тике жана өтмө маанилерин колдоно алууга машыгасыңар. Ошондой эле ой жүгүртүүңөр кеңири болуп, сөз байлыгыңар өсөт. Аны эмесе темага көңүл бургула. Бир гана маанини билдирген сөздөр бир маанилүү сөздөр деп аталат. Мисал алып көрөлү. Терек. Терек бул өтө бийик болуп өскөн дарактын бир түрү. Мындан башка эч кандай мааниге ээ болбойт. Ал эми эки же андан көп мааниге ээ болгон сөздөр көп маанилүү сөздөр деп аталат. Мисалы, жер деген сөздү алып көрөлү. Биринчи мааниси биз жашап жаткан планетанын аты. Мисалы, жер күндү айланат. Экинчи, куркактык. Айрым жаныбарлар жерде да, сууда да жашай берет. Үчүнчү, жер кыртышы. Биздин планетанын үстүңкү катмары. Мисалы, жерге отурдук. Бир маанилүү сөздөр тике мааниде да колдонулат. Мисалы, пароходдор сууда сүзүп жүрүшөт. Сүзүү деген сөздүн тике мааниси бул суу үстүндө жүрүү болуп эсептелинет. Көп маанилүү сөздөр тике мааниде да, өтмө мааниде да колдонула берет. Мисалы, ой түбүнө жетпейсиң. Демек, ой түбүнө бул өтмө мааниде колдонулуп атат. Ошондой эле, бул үйдүн түбү бүгүн бүтпөйт. Үйдүн түбү деген сөз бул тике мааниде колдонулду. Сөздүн тике маанисинен улам пайда болгон жаңы маани тилде дайыма колдонулуп, биротоло калыптанганда гана өтмө маанини туюнтат. Мисалы, колу кыпчылуу, сөзгө кыпчылуу, жиптин түйүнү, иштин түйүнү, суу төгүү, ыр төгүү. Аны эмесе балдар, көнүк иштейле. Биринчи көнүгү. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы тике, кайсынысы өтмө мааниде экендигин аныктагыла. Алтын адам, алтын саат, күмүш кар, күмүш кашык, бала уктады, кол уктады, ак пахта, ак алтын. Мен силерге бир аз убакыт берейин, силер ушул убакыттын ичинде жазып чыккыла. Балдар, аны эмесе жазганыңарды текшерели. Алтын адам, өтмө, алтын саат, тике, күмүш кашык, тике сөз, күмүш кар, өтмө мааниде, бала уктады, тике мааниде, кол уктады, өтмө мааниде, ак пахта, тике мааниде,
ак алтын өтмө мааниде. Мен ойлойм балдар, силер туура эле иштедиңер го деп. Анда эмесе үйгө тапшырма берейин. Төмөнкү сөз айкаштарын катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Таш жол, таш жүрөк. Жылуу үй, жылуу сөз. Суу муздады, көңүл муздады. Бала уйкуда, кол уйкуда. Мисал келтирели. Биз таш жол менен жүрүп олтуруп үйгө жеттик. Бул жерде таш жол тике мааниде айтылып атат. Сейденин жүрөгү таш жүрөк болуп калса керек. Бул жерде таш жүрөк деген сөз айкашы өтмө мааниде колдонулду. Анда эмесе балдар, теманы жакшы эле түшүндүңөр го деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.